Султан балам бұны қырғызша долоно дейді. Долоно. Долононун орусчасы боярышник деп айтат. Бұны ар кандай түрү болот. Мына кара кочкул болуп атпайбы? Ушунун сарысы болот, кызылы болот. Жакында бышып калып, бышты. Бул деген тоолордо ушундай токойлордо өсөт. Анан буну жесе абдан биринчиден даамдуу жана жууп тазалап жеш керек. Даамдуу жана дарылуу болот да. Бул ошол жүрөк ооруларга, адамдын ден соолугуна абдан жакшы нерсе болот. Долоно же боярышник. Мына жана биз айтып аткан долононун үчүнчү түрү мына кызыл долоно. Кып-кызыл болуп бышты бул. Ошондо мына бир эле жерде сары долоно, мына сары долоно, кызыл долоно жана кара долоно бир жерде бышып атат. Бул деген өтө касиетти, ушул жакшы дарылык касиеттери өтө күчтүү мөмө болуп эсептелет. Долоно. Сону. Мына жанагы кызыл долонодон бир 6-7 метр жанында но сары долонон бышып турганы, мына бышып эзилип калган экен. Ошондо мына ушул токойдо бир 2 соттук жерде долононун 3 түрү бышып атканын көрүп атабыз. Мына сары долоно, кызыл долоно жана тарткан кара долоно. Мунун бардыгы жүрөк системасына кардио өтө сонун дары болуп эсептелет.